Чоң апабыз өтүп кеткен, анда кол бар экен да. Кайнаган дейсиз? Мен Мамышам каза болгон 1,5 жыл мурун каза болгон. Кантайчы бу менин келип фамилия түшүп кол коюлуп калды. Кимиңер келди кол койгула деп эле шак кой турганда шапкасы жок болчу. Документ тошонуп жазышканда булар. Мафия кылып бир 3-4 киши аралашып акчасын алганбы, бирдеке кылып бүтүрүштү. Жерибизди корейлер казып атат. 3-4 жылдан буюн баары казып бүтүрөт, эчтеке жок. Мал каяка жабабыз? Кереги жок бизге. Токтотуш керек болуп атат. Биз участок сурасак 500 соток жер бербейт. Вообще категорически жайдын жерине тийбеш керек. Жер 1 соток жер бербей туруп анан 4-5 карьер өлдү, бер жагы 10-15 гектардан казып атышат да. Жайыт жер талкаланганга 8 метр казылганга болот экен. Жашаганга болбойт. Кандай тургундарына буяка берген эмес да ошо. Мен Кожомкулов Рамиль Турдубекович, ушул Ысхат районундагы Алиаскар Токтоналиев айылынын тургуну болом. Биздин кайрылган себебибиз, биздин ушул жерде жайыт жерибизди корейлер казып атат. Бул ушунун деген биз мыйзамдуулугу канчалык мыйзамдуулук экенин текшерип берүүгө өтүнөбүз да. Себеби биздин деген протоколдорубуз баары туура эмес кеткен. Биз деген каршылыгыбызды көрсөтүп, чогулушуп протокол кол коюп бергенбиз. Бир 30-40 бала. Ушул корейлерге каршыбыз деп. Бирок ушу данный время ушул жерден почти айылыбызга чейин келип атат да. Корея полный казылат экен. Глубина деген русло казылат 3 метр деп айтылган да башындачы. А бирок өткөндө мына бир жума 10 күн мурун барсак 8 метрге чейин глубина казылат экен да. Андан алдандык. Көбүнчөсү бул алданып калдык да биз мындайча айткандачы. Анан бияка деген биз вообще эл менен чогулган эмес, протокол эч ким кол койгон эмес. Биякта дагы 3 карьер дополнительно ачылып атат да. Өткөндө барсак звонить этсек, чоңу ошо переводчиге айтып койду, бизде протокол бар, болгон документибиз бар деп. Ал жөнүндө даже информация бизде жок, ким экенин алар. Бизде мына единственный могу жерде карьер бар, ошол жөнүндө чогулуш болгон. Аны моюнубузга алабыз. Башында булар деген садик салып беребиз, спортзал, сэндвич панель менен чоң спортзал салып беребиз дегенде, андай болсо жакшы экен деген ой болгон да. Андан кийин главный бухгалтер келген, биз эме салып бере албайбыз, садикти салып бере албайбыз деген. Анда биз кереги жок деп. Аны 3-чү собраниябызда абсолютно каршыбыз. Анда вообще бир да карьер жок болчу. Только булар келмек да. Вообще каршыбыз, биз эч ким собрание карьер келбей эле койсун деп, каршы болуп ошондо бир 30-40 бала кол коюп бергенбиз. Каршыбыз деп протокол депчи. Ошол протоколдун баары азыр бияктын көрсөтмөсү боюнча ошонун баары биз макулдугубузду берип 100 киши, аякта деген мугалимдер бар, үйүндө жаткан кишилер бар, ошонун баарын колу кеттир да. Протоколго биз деген ушу карьер ачылганга макулбуз, биз колдойбуз деген эме менен кеттир да. Мамлекеттен айылыбыз Кудайга шүгүр эле чоң, 400 га жакын түтүн бар. Тегеректе айылда бүт барды дополнительный үйлөр салынганда участок берилчү. Биз участок сурасак 500 соток жер бербейт да. Мына ошонун астында эле жайытка карап турган жер бар, бучканын астында. Аяктан деле, бияктан деле канча жолу обращение кылганбыз. Вообще категорически жайыттын жерине тийбеш керек. Болбойт деп эле беришмес. А биякта деген канча деген гектар жерлер, мына булардыкы 12 гектар, мээде 27 гектар бирөө казып атат, ар жактан канча экенин точно билбейбиз. 4-5 карьер өлдү, бер жагы 10-15 гектардан казып атышат да. А бул элге берилип, биздин өз жерибизден эл жер 1 соток жер бербей туруп анан маяктан келип казып кетип атышкандары аябай бизге өкүнүчтүү болуп атат да. Биз деген талабыбыз ушу карьер иштеп эле койсун да. Ушу жерибиз жайыт. Мына жайытыбыз жок. Мал деген мына биз ушунча мал көп, биякта деген 1000ден ашык жылкы бар. Жайытты бир эле айда бүт тынчылат да. Бул боюнча райондун акими эмне дейт? Жаңы аким келгенде айттарбы? Рахманкулович келген, бияка собрание болгон. Ал келген, ГКМБ начальниги келген, по-моему, азыр алмашып калды го дейм. И начальник роботу келген. Биякта чоң клубта собрание болгон. Ал айткан, силердин деген булар иштейт баары бир деп. Булар деген гектарына $30,000 мамлекетке төлөп берген экен да. Бул айткан да, төлөп бердик деп. Мунуку төлөнгөн, булар иштейт. Силердин деген айылга керектүү көйгөйүңөрдү, максатыңарды эмне кыласаңар ошого кылдырып алгыла болду, башка булар иштейт деп эле койгон. Андай кылган жок да. Эчтеке кылган жок. Бул мындай болуп атат да, бизге деген Бакыт деген майка бар, МПнын директору. Алар айткан, сэндвич панель менен бизге эме салып берет деп. Спортзал. Өткөндө келсек, бул айтат, мага андай тема болгон эмес дейт, спортзалда айткан эмес дейт. Нияз Манарбек, ушу айылдын тургуну болом. Эми бул карьер маселеси, жер маселеси былтыртан бери эле ушу айылыбызда көйгөйлүү маселе болуп атат да. Эми бул 2 жолу чогулуш өткөрүп, баарын мисам ченди кылалы деп аракет кылышкан менен эч кандай жыйынтык болбой калды. Ошон үчүн мынакей балдардын баары жыйылтканы, ушу жайытыбыз бузулуп атат, жайытыбыз азайып атат, жайыбыздын баары бузуп атат да. Ошон үчүн биз каалабыз ушу иштеп аткан карьерин баарын токтотуш керек болуп атат да. Колдон келсе токтош керек болот. Мисалгенде бизге алын деле мынакей айылга деле, айыл өкмөтүнөн деле эч кандай биз билбейбиз, пока эч кандай жардам жок деп ойлоп атабыз, берген жок. Айткан маселенин баары чечилген жок.
Ошон үчүн биз элдин атынан, балдардын атынан, жаштардын атынан кайрылат элек ушул карьерин баардык мыйзам чегинде алып салып, кереги жок бизге. Токтотуш керек болуп атат. Чүй областынын Ысык-Ата районунун Алиаскар Токтоналиев айылынын тургуну болом. Биздин көйгөй ошол, могу жер, карьер, түп-түз жерлер кетип атат, жайлоолор. Мындай аң-дөң жер болсо да мейли эле түп-түз жерлерин баарын казып атышат. 8 метр кылып, 7 метр кылып. Биздин көйгөйүбүз болгон мынакей жымоо жайыттын баарын мына талкалап биз мынакей даже азыр ушул маалда тоого маал жайып чыга албай калдык. Мына жерден өтө албайт. Ошону биз айыл өкмөтүнөн өкмөттүн сураныч. Ушуну чечим чыгарып, ушуну биз токтотуп берсеңер болмок. Биз маалдарды талаага тоого жайып чыгара албай атабыз. 3-4 жылдан буюн баары касып өтүрөт, мен эчтеке жок. Жок кылат. Мына жерде 10 метр касып кетсе да бүт биз каяка барабыз анан? Мал каяка жайбыз? Каяка алып барабыз? Ошо көйгөй ошол болот да. Мына 9:30-10-да дүрүлдөп иштеп атышат. Айылга кечкисин аябай угулат. Күндүзү болсо таң саат 4-тө баштап атышат. Таң саат 4-тө баштап атат. Шамал менен чаңдын баары айылга келип атат. Эми саат 4-тө эч ким турбайт да, элге тынчтык керек. Саат 4-тө баштап дүрүлдөп баштатат, машинанын баары каңгырап келип атат. Айылга ыңгайсыз эле болуп атат да. Ошон үчүн айылга тынчтык жок болуп атат да. Биринчиден баштап ушул 24-кө чейин бул деген жалаң мугалимдер да. Мугалимдерден сураштырсак, алар даже билбейт экен. Ошо булар кол койгончу. Карьер жөнүндө түшүнбөө билбегендер бар экен да. Мисалы үчүн бул Усупова деген Айнагүл эже бул давно эле пенсияга кеткен киши да. Булар азыр шок болуп атат да. Биздин сенин колуңарда карьерди колдонуп жакка кетирсиңер десе, мына байке мына лично фальшивый жаза өзү турат. Мен кол койгон эмесмин, кенчем экөөсүнөн кол койдуруп коюптур. Мына Сулайманов, Кубатбек, Чегирткенов, Эркингул деген. Мен келген эмесмин, собранияны билген эмесмин. подпись да өзүнүкү эмес да. Меники колумда эмес, кенчемдики да эмес бул. мына айтып чоң апабыз өтүп кеткен, анда колу бар экен да. Кайнаган дейсиз? Ким фамилиясы? Дөлөт Бакова бурул деп тур. Мына. Мен мамашам мынакей. Дөлөт Бакова бурул деп турат. 81-чи немеде мынакей. Мен мамашам казалган 1,5 жыл мурун казалган. А кантайчы бу менин келип мен фамилиясы кол коюлуп калды. Ошол көйгөй болот. Мен каяктан билем аны? Билген кишинин каяктан алып коюшту. Жазалма документ болуп атат да мунун баары таңчы. 1,5 жыл мурун каза болгон мен мамашам. Ошонун колу жүрөт, фамилиясы жүрөт. Бул элди алдап биринчи ким собранияга келди деп кол койдурган да. Анан шапкасын жазып, эл макул деп да ошол боюнча өткөрүп документ ошентип жазышкан да булар. Мисалы собранияга келген киши мен келдим деп кол коюп берет да. Башында жазма эмеси жокчу. Кол коюлган киши документтин башын головасын окуйт да, бул эмнеге кол коюп атам депчи. А булар болсо баягы эл көпчүлүк болгон үчүн эле жанагындай кылып, баягы кимиңер келди кол койгула деп эле шак койдурганда шапкасы жок болчу. Келген кишилер баягы эми эл основной ишенди да. Баары эле мен келдим кол коюп берип койгон. Анан кийин булар башын болсо ушунча эл катышты, чогулушка, ушунча эл макул болду деп туруп, анан бер жагын колдонуп коюшканда элдин подпистеринчи. Өлгөн кишини Анан арасында жанагындай мына 20 мугалим көпчүлүк аял кишилер карьер менен чынында иштери деле жок да, ал кишилердинчи. Карьер менен өздөрү мугалим болсо, анан арасында мына өтүп кеткен кишилер да бар экен да. Мунун баардыгы эми любой эле кишиге мындай жазалма экени билинип турат да, жазалма документ экеничи. Бул жерде бир 3-4 киши аралашып, бирденке мафия кылып, бирденке кылып, булардан акчасын алганбы, бирденке кылып бүтүрүштү да. Кызыкчылыгы бар. Кызыкчылыгы бар да. Анан бул жерде эми элге залакасы тийип атат чынында. Мына бу жерден мал өтө албай калды чынындачы. Мал айдасаң баары эле кор, биздин жер айдаба деп. Мына ушул турган тоого кантип өтөбүз биз эми? Болгон мына ошо өтүп, анткени эч ким жок болчу да. Андан кийин бул ачылгандан, карьерлер ачылгандан кийин келгендер баары эле коорушуп эле, МПдан айтып эле элдергечи. Бияка токсоңор штраф болот деп эле, эми анча-мынча түшүнүк аргыдай да. Эгер төгөрбүз, мисалы келип төгөрөм, биякта төгөм деп. Эгер коргот келип штраф деп койсо эле, бияка кетет. Мына бу жерде турбай бактарчы, лесхоздон коебуз, бир ончакты Айыл машина го. биздин эле айылдын тургундары да, аякта биз туугандарыбыз. Ошол жерге прям түйүнө барып туруп, ошакты свалка болуп, ошакка топ берип, ошакта отуруп. Аяк кашпар болуп кеткен. Биз дагы айтып деп атты, бир жолу уборка кылгандан кийин азыр деле ужас болуп калды ошол жерде айрылчы. Салафан барып прям айылга учат. Анан кээ бирөөлөр өрттөп кетет. Түтүнү каптаганда кашмар болуп кетет айыл бар. Бияка болсо буларды коргоп, жок, жоготпош кетти. Ошондой аралы. Мен мо түртүлгөндөр баары мусор беле? Баякка чейин дөгүп. Жолго да тура баякка бар. Мусор орду жанагы жер болсо аяка. Негизи. Карьер болуп калды же? Карьердегилер юришпей атат аяка. Бияка алып келип коюшту, бияктан айылдын түйүнө эле кирип атат айылдын ичине мусордун баары. Мында шамалдагы маяк беттен урат да айылды койсойчу.
Анан бияка өлүк мөлүк тигүүлөрүн баарын тастап кетчү. Айылдын кашында турбайбы? Анан биякта келип кээ бирде күйүп кетет. Өрттөнүшөт. Вообще айыл ушундай каптайт да түтүнүч. Кошмар. Бистики да ичинен алысыраак калып жатат. Биякта вообще